Гүлдү музыка менен өстүргөн Раиса Шорукова Талас районунун Көккашат айылында жашайт. Айымдын үйүндөгү жер жайнаган гүлдөрү 24 саат бою музыка угат. Айыл тургуну музыканы гүлдөрдүн жанына коюп, аларды жакшы өстүрүүгө колдонот. Музыканы күнү түнү ырдап турат ушу. Гүлдөр дагы аябай музыканы аябай жакшы көрөт. Тигип туруп эле жаңы көчөттөрдү коюп коем. Ушу музыканын жанында турган гүлдөр бат өсөт. Анан улам тегерек четке улам коюп, кайра өспөгөндөрдү музыканын жанына коюп, жылдыра берем да улам. Неберелерим келип, "Чоң апа, үйүңүздү гүл каптап кетти. Эми эмне болот?" дейт. "Эми сонун болот" деп коем. Аракетчил апанын үйүндө 100дөн ашык гүлдүн түрү бар. Кооз гүлдөр бири-биринен өтөт. Короосунда бадалча түрүндө өскөн гүлдөр дагы кезигет. Өзгөчө бул гүл коңшуларын кызыктырат. Мен базардан эле штогун 100 сомдон сатып алгам, 3 жыл болду. Күзгө чейин эле гүлдөй берет. Улам бирөө түшүп, бирөө кайра чыгып эле гүлдөй берет. Муну эмелерин офистердин астына тиксе аябай жакшы болуш керек. Негизи эле гүлдөрдүн баштарын кыркып туруш керек. Кыркып турса ушундай шаровой болуп өсөт баары эле. Көп гүлдөйт да баарын кесип, розаларын деле баштарын кесип салсаң улам гүлдөгөн сайын жакшы гүлдөйт. Раиса апа көз жоосун алган гүлдөрдү аралап эс алат. Бирок ошондой катуу мээнет дагы жумшайт. Гүлдөрдү табигый азык менен өстүрөт. Жашылча жемиштердин кабыктарын сууга чылап гүлдөргө куят. Ар бир гүлгө биогумус берип азыктандырат. Биогумусту чылап коюп сууга, кичине тооктун богун кошуп коем да, чылап коюп анан 10 литр сууга 1 литрден кошуп туруп анан куям. Ошон үчүн бат-бат өсөт гүлдөр. Буларга да уход керек. Булар да адамдардай, булар да музыканы угат дедимби, жана кулагы бар, музыка угат. Розанын баарын өзүм эле өстүрөм. Кесип алам дагы анан азыртадан эле сайып баштайм. Берем, айылдагы келиндер келип сурап кетет, баарын эле таратып атам берип. Мындай сатпайм деле, бекер эле берем. Үйүн гүлзарга айланткан Раиса айым 70те. Айтымында мындан бир канча жыл мурун боорунан жабыркаган. Орну чарбакер гүл өстүрүү менен жеңген. Азырда гүлдөрүн карап көңүлдүү жүрөт. Апанын гүлдөрүнө небере кыздары дагы суктанат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.